Кыргыз кодекси кыракылык. Кыргыздарда эл ичине сиңген мындан да көп адаттар бар. Ал адаттарды кыргыздар көбүн эсе бузбастан азыркы тапка чейин карманып келишет. Мындан башка кыргыздардын көптөгөн улуттардын айырмачылыгы бул кыракылык болуп саналат. Кыргыздын көптөгөн элдик ырым-жырымдары кылымдан кылымга ооздон оозго өтүп, тажрыйбаланып, айтылганы айтылгандай так чыгат. Ырымдардын эң басымдуулугу аба ырайын алдын ала так айтуу. Эгер канаттуулардын жүнү үрпөй түшсө, демек аба ырайы алмашат. Эгер таранчы сайраса, демек күн жаайт. Эгер жамгыр катуу жаса, ал аз убакка созулат. Эгер майдалап жаса, анда көп убакыт жаайт. Эгер чымчык күнбатыш жагына уят окуса, демек жай мезгили салкыныраак болот. Эгер ит жерде оонап жатса, демек жамгыр жаайт. Каргалар өз мезгилинен эрте учуп келишсе, жаз жылуу болот. Эгер газдар бийик учса, суу көп болот. Эгер жапыз учса, азыраак болот. Чабалекелер ылдыйраак учса, чагылган болот. Канаттуунун канатындай болгон булуттарда абанын алмашуусун чагылган болоорун билгизет. Түндүк батыштан чыккан майда булуттар күндүн чайыттай ачык болоорун билдирет. Эгер шамал катуулап баратып, шыр багытын алмаштырса, демек жамгыр болот. Эгер шамал күн батыштан болсо, жамгыр болбошу ыктымал. Көпөлөкөтө ылдый учуп, бекингенге жай издеп жатса, кумурскалар уясына кирип кетишсе, демек аба алмашат. Таңгамал туман каптаса, демек ошол күн чайыттай ачык болот. Кумурскалар уясына кире качса, демек жамгыр жаайт. Эгер ат каарда жатса, демек жакын арада күн жылуу болот. Эгер кош бойлуу аял алма көп жесе, ал чырайлуу, сулуу наристе төрөйт. Эгер жаш бала кызды урса, келечекте анын колу калтырайт. Ким дасторкондон күкүмдү терип жесе, ал бай адам болот. Курулуш учурунда кошунасына кирип калса, ал жардамдашыш керек, антпесе балдары бүкүр болуп калат. Эгер наристе бала кол чаба баштаса, жакшы кабар келерин күт. Наристе баланын жаздыгынан астына бычак же камчы коюп койсо, ал тынч уктайт. Кыргыздын эркек жигиттери да жаздыгынын астына бычак коюп жатышканы жакшы. Эгер чымчык боз үйдө уя салып, жумуртка тууп, балапан бүтүп атса, ал үйдүн ээлери балапан чыкмайынча журт которуп кетүүгө болбойт.